Салам достор, Кыргыз шоу бизнесинде бүгүн эмне жаңылык? Биз менен чогуу көрүңүздөр. Өзүмдүн көптөн бери кыялданып жүргөн кыялдарым ишке ашып. Үй бүлөсүнө белек бербеген Дайыр Исмадияров. Гүлжайна Атаканова үй сатып алды. Назира Айтбекова өтө эле простушкамын. Не корова, бро! Не корова, бро! Ырчы Дайыр Исмадияров өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына бүлкүнүчтүү видео жүктөп, жаңы жылдын астында сиздерге дагы бар эле ушинтип кыйытып калабы деп суроо салган. Чынында эле бул окуя сиздин үй бүлөңүздө дагы болобу? Подари мне, подари мне что-нибудь такое, что-нибудь с брюликами внутри. Что-нибудь очень дорогое. Тамашоочу Самат Эркинбеков өзүнүн жеке инстаграм баракчасына уй менен түшкөн видеосун жүктөп, биз тартып жаткан киного кайсы корова тартылып жатат деп ойлойсуңар? Жакында фильм мына сага жаңы жыл үй бүлөлүк супер комедия. Не корова, бро! Не корова, бро! Точно не корова, бро! Не корова, бро! Не корова, бро! Точно не корова, бро! Не корова, не корова. Белгилүү алып баруучу Назира Айтбекова өзүнүн жеке инстаграм баракчасына сүрөт киргизип, өтө эле простушка боло бербечи. Салмагыңды билбейсиңби? Сен деген Айтбековасың да, деди эле кече бирөө. Ошондон бери неудобныймын. Жер баспай, кеңкейгенди үйрөнүп коюш керек эле. Эмнеге кыз кишиге ат мингизип, тон жаппайт деп эле. Кутман таң, каражандар деп жазган. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, биздин каналга катталыңыз. Бир жыл мурда жеке концертин өткөргөндөн бери сахнадан алыстап кеткен Куудул Гүлжайна Атаканова ак өргөлүү болду. Куудул айым менен байланышканыбызда ал ак өргөсүнө той өткөрүп, калың элден бата алганын айтты. Мындан бир ай мурда Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн биринен 2 бөлмөлүү батир алдым. Баасы $62 000 болду. Акырындан эмеректерди алып, үйдүн ичин толтуруп жатам дейт ал. Ал эми биздин жаамат Гүлжайна Атаканованы чын жүрөктөн куттуктайт. А сиз бул тууралуу кандай ойдосуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазыңыз, лайк басыңыз, биздин каналга катталыңыз. Белгилүү ырчы Нурлан Насип өзүнүн жеке инстаграм баракчасына видео жүктөп мынтип жазган: урматтуу кыргыз элим, сиздерге өзүмдөн көптөн бери кыялданып жүргөн чоң кыялдарымдын бири ишке ашып, Famous Bar жана Насип ресторан ачуу алдында. Бүгүн саат 4-төн таңкы 4-кө чейин техникалык ачылуусу болот. Барыңыздарды күтөм. Эң биринчи келген кардарларды тосуп алып, өзүм тейлейм. Келип даамдуу тамактарыбыздан даам татып кетиңиздер. Ал эми официалдуу ачылуубуз кирип келе жаткан жаңы жылдан кийин болот. Биздин эшигибиз сиздер үчүн ар дайым ачык деп жазган. Нурлан досубуздун ресторанына келдик. Куттаганы. Балдар менен жалпы балдар менен келдик. Бирөөнүн жакшылыгына сүйүнсөң, өзүңө дагы жакшылык болот дейт. Мына нукемдин жакшылыгын куттуктап келдик. Мондоке Насип деп Энен деген көрүңүздөр да, Famous Bar дейт. Бул жакта ресторан экен. Риста бар десек да болот. Мынакей достор болуп куттуктап нукемди. Вообще сон супер экен. Нуке куттуу болсун досум. Майлы куттуу болсун. Келиңиздер, заманбап экен бул жакта. Караокелерден бар экен. Аз биз лаунж бардын VIP залында олтурабыз. Жақсылығың құтты болсын. Туғандар келіп тұрыңыздар мынакей. Соның сал келіп бұйырса. Біріншілерден болып келіп жатыр. Ең арзан бұйырса. Нукем құтты болсын. Красавчик Досымбай. Вообще супер доске. Бұйырса ушул жер мына биздики болот окшойт. Ар дайым биздики болот окшойт бул жер. Подвалы биздики экен. Мен уже түшүнүп койдум. Топ 3 бүгін 1 жылдық өзінің
юбилейін тосып атабыз, өткөрүп атабыз. Нурлан Насип сон заведение ачкан экен, караокеси, кухнясы бар, жогорку деңгээлде экен. Өтө сон бүгүн технический ачылыш болуп. Насип ресторан жана Famous Bar деп, биз Famous Bar'да отурабыз. Аше супер. Мен досым эми артист эмес, бизнесмен болду. Бисмилла деп кирген турабыз азыр. Жуксун бизге дагы. Куттуктайм досум. Дос бала, брат.